Эр кошой элди сыдыра карады да анан оюн улады. Эртеңки майданда жеңип чыга турган бир гана айла бар. Эсиңерден чыга электир. Илгери мындан 20 жыл мурдараак Галдан Бошокту хан кыргыздарды чапканда Бекболот менен Кожомбердини калмактар ак үйлүүгө алып калышкан. Ошол ааламатта Ысык көлдөн тартып Таласка чейин кээ бир 3-4 жашка чейинки балдарды тартып кетпеди беле. Мен билем, мына бул кыргызга эч аял бербеген 100 жигит өзүңөрдүн балдарыңар. Алар калмакка биротоло дилин берип, бурканга таш молого сыйынып, калмак болуп кетиптир. Алар чынында калмак тарбиясын көргөн өзүбүздүн балдар. Балдар теги жагынан кыргыз экендигин аларга кантип билгизебиз? Тегин билбегендиктен элди кырып жатпайбы? Деди бир аксакал. Балдардын кыргыз экендигин аларга билгизиш оңой эле, деди эр кошой. Үмүт молдо, сен түнү бою 40 жигит деген күйүңдү 100 жигит деп оңдоп, муңканта черт. Эртең мененки майданда сенин күйүңдү уккан 100 жигиттин сезими ойгонуп, жүрөгү сыздайт. Сенин күйүңдү чоорчу, кыякчы, ооз комузчулар менен жезнайчылар коштоп кетсин. Жарманбет, экинчи кырда манас айтып тур. Анын манасын кернейчилер менен сурнайчылар коштойт. Манас менен Алмамбеттин калмактарды кууп бараткан жеринен башта. Ошол кезде баласын эстеп, эмчектери сыздаган энелер кошок айткыла. Энелердин көз жашы, муңду күйүү менен манас 100 жигиттин сезимин ойготот. Ошентип манас менен күйүүнүн касиети 100 жигитти өзүбүзгө кайрып берет. Демек 100 жигиттин чер болуп калган жүрөгүн күйүү кошок манас аркылуу жибитебиз. 100 жигиттин каны ойгонот. Жүрөктөрү кыргыз деп сого баштайт. Көрөсүңөр ошондо алар кыргызды кырмак тургай кайра барып калмактарды чабат. Эгерде менин айткандарым жардам бербесе, айла жок, балдар биздик эмес, деп жыйынтыктады эр кошой. Күн нуру чачырай электе 100 жигит баштаган калмак кошуун аярлай жүрүш жасап чабуул коюп келатышат. Ошол замат капканын сепилинен Үмүт молдонун комузу сайрап ийди эле күйүүнү калган комузчулар коштоп кетти. Сол өйүздөн Жарманбет күпүлдөтө манас айтып кирди. Манасчы барган сайын кызып, керней менен сурнай үнү жаңырууда. Манастын ыргагында калмак жоону көздөй, манас баш болгон 40 чоро чабуулга өтүп, капканын оозундагы айтала комуз чоор жезнай ооз комуздун үнүнө тунду да, сыздаган, муңканган аялдардын кошогу жаңырды. 100 жигит деп тап сүйлөгөн кошмо күүнүн кереметине адамдын жүрөгү титирейт. Чабуул коюп келаткан 100 жигит күүнүн сыйкырына бөлөндү да, алар турган жеринен козголбоду. Аялдардын кошогунан калмактар тартып кеткен жаш балдардын аттары чыкты. Мындай сыйкырды, мурда ким угуп, ким көрүптүр. Манасчынын добушу, аргыл аспаптын сыйкырдуу үнү 100 жигиттин көкөйүн эзди. Көбү аялдардын кошогунан качандыр бир убакта унут калган өз аттарын угуп, мен кыргыз эмес белем деген сезим атып чыкты. 100 жигит өздөрү кыргыз экенин эми туйду. Кулагы керең болгон Эсентайчыны ноён кылычты сырты менен уруп жибергенде эсине келген алгыла иттерди деп алдына келген ноёнду кылыч менен бөлө чаап таштаганда 100 жигит токтоп турган жок. Калмактар менен 100 жигит кырчылдашып жатканда эр кошой баштап жоонун арт жагынан чыгышып, аларды мойсоп киришти.
Эт бышымга жетпеген убакыт ичинде түрүү калмак калган жок. Баарынан кызыгы албууттанган жүз жигит калмактарды кырып да жатышты. Кайра өздөрүн алардан кылыч жеп, өздөрү да тыптыйпыл болушту. Кыргыздын аруулугу, тазалыгы, айкөлдүгү, кечиримдүүлүгү, берешен боорукерлүүлүгү, сабырдуулугу, бетке айткан чынчылдыгы, сатпаган антка шертке бекем туруктуулугу, ооздон чыккан сөздүн өтөсүндө чыккан бир сөздүү бийиктиги, ата журт үчүн канын жанын аябаган мекенчилдиги жана башка өзгөчөлүгү ойгонсун. Таза коом үчүн бар күчүбүздү жумшап, аракетибиз арбып турсун. Ойгон кыргыз, ойлон кыргыз.